Амазонка дарыясы жок түштүк Американы эле эмес, биздин планетаны да элестетүү мүмкүн эмес. Бул дарыя канчалык белгилүү болгону менен начар изилденген. Ошондой болсо дагы Амазонка жөнүндө көпчүлүк билбеген фактыларды топтоого аракет кылдым. Алыстабаңыз. 20-кылымда Амазонка дүйнөдөгү эң узун дарыя наамы үчүн Нил менен атаандашкан. Жаңы эсептөөлөргө ылайык түштүк Американын изилдөөчүлөрү египеттик эстештер менен бир пикирге келишип, Нил узунураак экендигин мойнуна алышкан. Ага карабастан 2011-жылы жаратылыштын 7 кереметинин бири катары таанылган. Амазонкага миңдеген суулар куят, алардын ичинен 20-сынын узундугу 1,5 миң чакырымдан ашат. Эгерде токойлор негизинен планетанын өпкөсү болсо, анда Амазонканы бойлой созулган тропик өндүрүлгөн кычкылтектин көлөмү боюнча супер станция болуп саналат. Ойлоп көрсөңүз, бул жерде дүйнөдөгү абанын 20%-тен ашыгы пайда болот. Эгерде акылга салып карай турган болсок, чындап эле бүтүндөй бактарактар биздин планета үчүн баа жеткис. Андыктан ойлонбостон токой кыюу адамзаттын глобалдык көйгөйү болуп каларын унутпашыбыз керек. Амазонканы курчап турган токойдо бүгүнкү күнгө чейин өсүмдүктөрдүн жана курт кумурскалардын жаңы түрлөрү табылып келет. Алар азырынча толук изилденип бүтө элек. Таң калыштуусу, технологиянын өнүккөн заманында жашап жатканыбыз менен Амазонка аркылуу бир дагы көпүрөөк курула элек. Болгону 2010-жылы анын негизги куймаларынын бири Рио-Негранын үстүнөн өткөлү курулган. 9 миллион жылдык өмүрү бар Амазонканын аянты Австралиянын аянты менен барабар, анда 2,5 миллиондон ашык курт кумурскалар тамактанат. Мындан сырткары Амазонкадагы аралдарда заманбап жашоого эч качан аралашпаган адамзаттын алгачкы уруулары жашайт. Ал эми жээгиндеги токойлордо 3000ге жакын жемиштин түрлөрү, 800гө жакын пальманын түрү өсөт. Рекордтор жөнүндө айтсам, Бразилиядагы Амазонка бассейнинде дүйнөдөгү эң ири дарыя аралчасы бар экендигин айтпай кетүүгө болбойт. Анын аянты Швейцария менен салыштырууга болот. Ал жерде жашаган уникалдуу өсүмдүктөр менен жаныбарлардын арасындагы суу лилиялары өзгөчө орунду ээлейт. Ойлоп көрсөңүз, алардын жалбырактарынын диаметри 3 метрге жетип, 50 килограмм салмакка чейин көтөрөт. Дарыянын өзүндө же коңшу аймакта жашаган жаныбарлардын арасында гепард, анаконда бар болгону менен эң коркунучтуусу ар кандай түстүү бакалар. Бир баканын уусу бир эле мезгилде ондогон адамдарды уулантууга күчү жетет. Ошондуктан жергиликтүү тургундар калың өтүк кийбестен жээкке жакын келишпейт.